Чырдын башы мына ушул Эксан кутучасындагы акчанын жоголушунан башталат. Анын ачкычы 4 ай мурун урушуп кеткендердин бири Адилбек Төрөгелдиевге берилген болот. Окуя болгон күнү ал жамаатка кайрылып, ууруга тескери бата беребиз деген сунушун киргизген. Жамаат бул маселе исламда кандай болоорун окумуштуу имамдардын бири Дилмурат Ильяхуновдун пикирин сурайт. Ал бул маселеге караманча каршы болгондуктан Айтор экөө ошол жерден мушташып кетет. Ал учурда мечиттин ичинде 15 чакты адам болгон. Бул жерден урушпагыла деп ажыратышкан соң эркекче сүйлөшөбүз деп 64 жаштагы аксакал менен 40-тагы имам эшикке жөнөйт. Анан Димадан сурады, Димадан сурап калышты. Дима ушундай болобу деп тап дуа кылган деле, жок деди. Анан ошол жерден экөө айтышып кетти да эме менен. Адилбек экөө. Анан экөө мушташып кетти, мен аяктан туруп келишемде бир-эки салып беришти бирин-бири. Адилбек жыгылып түштү. Дима урганда жерге. Анан турузду, болду дедик. Анан экөө эшикке чыгып, сыртка чыгып мушташады, чыгып кетишти. Биз антип мен бутун кийип чыкчаңда экөө мушташ мына сырт озду. Дима качып кетти. Жолго чыгып кетти. Анан Дима айтып калды, чагында колунан кан агып атты Диманын колунан. Бети башы кан болгон Дилмурат Ильяхуновду мечиттен чыккандар унаага олтургузуп өзгөндүн ооруканасына жиберишет. Ал жерде бычак кесип кеткен бети тигилип, колунун абалы оор болгондуктан Ош облустук ооруканасына жиберишкен. 26 февраль күнү келген, кечки саат где-то 4 чамасында келгенде сразу шашылыш түрдө жаткызылган биздин бөлүмгө, жүрөк жана кан тамыр бөлүмүнө жаткызылып, келгендеги абалы диагнозы ножевое ранение, нижний треть плеча и лицевой части, скуловой области правого лица. Ошол бычак жеген негизинде кол кан тамырлары, нерв тамырлары кесилген, көп кан кеткен. Алдын ала мындай прогноз бериш кыйын, потому что анын нерв тамырда кесилген. Ал нерв тамырдын восстановлениялары аябай узак мезгилде калууна келет да. Азыркы убалда акыбалы дурус, больной бейтап басып жүрөт, тийиштүү жардамдарды алып атат. Бычак кесип кеткен колунун кан тамырлары менен нерв тамырлары өз учурунда тигилип уланганы менен мурдагыдай жакшы болуп кетерине кепилдик жок. Бетиндеги тилик көзүнө дагы терс таасирин берип, дарыгердин көзөмөлүндө. Сүйлөп атып эле тура калып патрат уруп кетти мени. Бир 10 жолдай ургандан кийин анан кийин мен дагы бир урдум, анан чыдабай кеттим. Андай кылбасам ал киши токтогудай эмес. Анан жүр эшикке эркекче сүйлөшөбүз, эшикке сыртка чыгабыз дедим. Мешиттен чыгып барайтканда, эле жакшы мен артында чыккан экенмин. Эгер алдында чыккан болгондо бычакты болгон жак бар жок денеме сайып салмак экен. Артында чыкканым үчүн бычагын даярдап чыккан экен. Сыртка чыкканда эле уже мен билбейм кайсыл убакта мага бычак сайып койгонун билбейм. Анан колуман кан агып баштап, бетим мынандайынан бүт кийимдер кан болуп кеткенде анан кийин билдим мен бычак сайып койгонун. Ага чейин мен билбедим эле. Айылдаштар ал экөөнүн мурда кийин талаш тартышы бар экендигин уккан эмес. Окуяга бейбаштык беренеси боюнча иш козголуп, шектүү Адилбек Төрөгелдиев убактылуу кармоочу жайда. Тергөө иши Өзгөн райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан жүргүзүлүүдө. Бул факт боюнча азыр биз тарабыбыздан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 234 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Козголгон кылмыш иштин алкагында тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Жана ошондой эле соттук медициналык экспертиза дайындалды. Соттук медициналык экспертизанын бүтүмү чыкканда анан дагы айта алабыз. Кармалган шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Садака сандыктагы акчанын жоголуусу 2-3 жылдан бери кайталангандыктан анын ачкычы 4 ай мурда ишенимдүү адам катары Адилбек Төрөгелдиевге берилген. Бирок интернетте айтылгандай, акчанын жоголуусуна Дилмурат Ильяхуновду эч ким күнөөлөгөн эмес. Жылдыз Капарова, Айбек Үсөн, жаңылыктар.